Шайлоо маалында округда элдер менен шайлоочулар менен жолугуштуңар. Негизги көйгөйлөрдүн бири катары бүгүнкү күндөгү биздин курулуш иштериндеги мектеп болобу, бала бакча болобу, жолбу, социалдык мүнөздөгү имараттар болобу, кандай гана курулуштар болбосун, баары тендерге байланышкан. Элдин баары ушул тендерден абдан тажаган. Анткени тендерди өзү кайра өткөзүп атып, 2 ай, 3 айга чейин курулуш иштери башталбай жатат. Убакыт созулуп кетип атат. Андыктан урматтуу президентибиз маселе коюлган. Мен кече президент менен да сүйлөштүм. Ушул тендер боюнча мыйзамды тез арада карап, таптакыр тендер деген сөздү биз алып салышыбыз керек. Тендер болбош керек. Себеби дегенде бул иштин натыйжалуулугуна жана тез сапаттуу бүткөрүүгө өбөлгө түзөт. Андыктан Алмаз Акунжанович министрлер кабинетине тапшырма берилген. Тез арада кечиктирбестен ушул тендерди жоюу боюнча тендердин тамгасы калбаш керек. Себеби дегенде биз мындан 2 жыл мурун ушул маселени көтөрүлгөн, бул жерде айтканбыз, бирок көз боемчулук менен кайра эле аталышын өзгөртүп, мазмун ошол ойдон калып калыптыр. Андыктан ушул маселени тездеткиле. Ошол тендери жок түз курулуштар жасалыш керек, түз сатып алуулар болуш керек. Эгерде ошондон бир катачылыктар кетсе, ошол мекеменин жетекчилери өздөрү жооп берет башы менен. Ушуну мына президент менен да сүйлөштүк, президенттин тапшырмасы бар аткаруу бийлигине. Ушуну тездетип бериңиздер.